Боорукер самариялык адам. Бир адам бар эле. Ал өзүн абдан акылдуу сезип, Ыйсадан кантип түбөлүк жашай алам деп сурап калды. Ыйса ага: «Мыйзамда эмне деп жазылган?» деди. «Кудайыңды жана жакыныңды сүй» деп жазылган деп жооп берди ал. «Устат, бирок менин жакыным ким?» деп ал кайрадан суроо берди. Анткени ал Ыйсаны сынаганы келген болчу. Ошондо Ыйса ага бир окуя айтып берди. Ал окуя алыс жолго сапар тарткан бир адам тууралуу болчу. Анткени ал бара жаткан жер үйүнөн бир топ эле алыс болчу. Жалгыз баруу үчүн кооптуу жол эле. Анын сапары байсалдуу болду. Күтүлбөгөн бир жерге чейин. Анан бир маалда каракчылар пайда болуп, ага кол салышты. Алар аны катуу сабап, өлүм алдында калтырып коюшту. Каракчылар анын кийимдерин уурдап, тез эле качып кетишти. Бир аз убакыттан кийин бир дин кызматчы өтүп баратты. Аны көптөгөн адамдар боорукер деп ойлошчу. Бирок тилекке каршы ал жарадар кишини көрүп кетип калды. Анткени анын боорукерлиги эл алдында эле болчу. Дагы бир адам өтүп баратып, байкуш жарадарды көрдү. Бирок канды көрүп, ал дагы тез эле өтүп кетүүгө аракет кылды. Самариялык бир киши азап чеккен адамдын жанына келди. Адатта бул адамдар бири-бири менен баарлашчу эмес. Бирок бул киши боорукерди көрсөтүп, жараларын таңды. Аны коопсуз жайга алып келип, чыгымдарын баарын төлөп берди. Ошондо Ыйса бул адамдын жакыны ким деп сурады. Мыйзам окутуучу болсо, ага кайрымдуулук кылганы деп жооп берди. Ал элдер бири-бири менен мурда такыр байланышпаса да, бейтаныш бул жарадар болгон адамга боорукердикти көрсөттү. Ошондо Ыйса: «Баргыла, силер да ушундай кылгыла» деди. Досум, ал мага да, сага да ушул эле нерсени айтат. Бирок ал жөн эле сөз менен мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп айтып койбойт. Ал бизге өзү үлгү көрсөткөн. Ыйса асмандан жакындар үчүн жерге келген. Ал бүт дүйнөгө, адамдарга кемчиликсиз сүйүүнү көрсөткөн. Биз адамдар аны четке кактык. Бирок күнөө бизди жаралап, биз дагы самариялык адамдай болуп кыйналып турган болчубуз. Ыйса боорооруду, жараларыбызды таңды жана коопсуз жайга алып барып, биз үчүн кон төлөдү. Сүйүү жеңди, боорукердик жеңди. Ыйса өз өмүрүн берди жана биздин күнөөбүздү өзүнө алды. Ыйса жакындарыбызга сүйүү көрсөтүү тууралуу айтканда, ал душмандар, кыйналгандар жана келгиндер тууралуу айтат. Ыйса бизди сүйүүгө чакырат. Анткени ал өзү бизди сүйөт жана сүйүүнүн жакшы үлгүсү. Салам, досум. Биз Библиядагы окуяларды Лего анимация кылып жасап жатабыз. Бул видеолор сага Библиядагы окуялар менен таанышканга жардам берет. Эгер сен биздин каналга жардам бергиң келсе, анда катталып, жакты деген белгини бас. Кудай сага өзгөчө батасын берсин.